Салам достор, силер менен Билим Бокс жана бүгүн бизде орус тил рубрикасы. Бул каналдагы жаңы рубрика Билим Бокс каналында. Бул рубрикада биз орус тилин үйрөнүүгө, өз алдынча үйрөнүүгө арналган ар кандай пайдалуу видео сабактарды ушул рубрика менен чыгармакчыбыз. Андыктан бул видеодо болсо биз YouTube'дан орус тилин кантип үйрөнсө болот деген суроого жооп беребиз. Ал эми видеону баштаардан мурда биздин Play Marketке кирип, орус тилин үйрөнүп жаткан болсоңор, биздин "Салам русский язык" деген тиркемени жүктөп алгыла. Ал үчүн Play Marketке кирип "салам" деп поиска жазып издеп, издесеңер биздин тиркеме биринчи чыгат. Мынакей "Салам русский язык" деп чыгат. Бул тиркемени жүктөп алгыла. Бул жакта орус тил грамматикасы, орусча, кыргызча сөздүктөр, орусча, кыргызча сүйлөшмөлөр бар. Андыктан ал жактан жүктөп алгыла. Жана ошондой эле биздин WhatsApp, орус тил деген WhatsApp группабызга кошулгула. Ал жактан биз орусча сүйлөшкөндү үйрөнмөкчүбүз. Жана ошондой эле орусча билген адамдар ал жактан силерди оңдоп түзөп турганга жардам берип, кандай туура эмес экенин түшүндүрүп айтып берип турмакчы. Андыктан бул группага дагы шилтеме видеонун описаниясында болот достор. Ал эми биз болсо видеобузду баштайбыз. Бул видеодо биз орус тилин ошо YouTube'дан кинолор аркылуу, сериалдар аркылуу үйрөнгүлө деп сунуштамакчыбыз. Себеп дегенде, кандай тил болбосун, ар кандай тилди үйрөнүп жатканда ошол тилдин маданиятына баягы чөмүлүп, ошо маданиятына аралашыш керек достор. Ошондуктан орус тил маданиятына, орус тилин үйрөнүп жаткандан кийин орус тил маданиятына аралашыш үчүн силер ошо орусча кинолорду көрүшүңөр керек достор. Ал үчүн силер ошо YouTube'га фильмы 2019, фильмы 2020 деп жазсаңыздар, ошол жакта мынакей өзүңөр көрүп тургандай көптөгөн орус тилиндеги кино тасмалар чыгат. Ал кино тасмаларды кантип көрүш керек? Силер айтышыңар мүмкүн, мен орусча түшүнбөйм, мен орусча билбесем кантип аны орусча көрмөгүлөм деп. Себеп дегенде, силер билбейсиңер, билбеген адамдар да бар. Андыктан силер эгер орусча билбесеңер да орусча кинолорду көргүлө достор. Себеп дегенде баары тең эле орус тилин төрө эле калып эле билип орусча сүйлөп кеткен эмес. Биринчи адам бир нерсени билбесе аны угуш керек да. Угуп, көрүп, кичинекей наристени мисалга ала турган болсок, ал орусча жанында ата энесин сүйлөп аткандарын көрүп, угуп, кантип сүйлөйт, ким жинденгенде кандай сүйлөйт, кубанганда кандай сүйлөйт, ошонун баарын информацияны өзүнө ала берет. Адамдын мээси ошентип иштейт да. Информациянын баарын өзүнө жүктөй берет. Эгер силер окуганды билсеңер, мынакей силерди билет деп ишенем, биздин калк көбү орусча мектепте сабак өтөсүңөр, ошонун баарын өткөнсүңөр, ошолордун баарын билесиңер, орусча окуганды билесиңер. Андыктан видеонун описаниясына кирип комментарийлерди окугула, ал жактан үнүңөрдү чыгарып окугула. Бул өзүнчө бир орус тил маданиятынын бир агымы болуп эсептелинет. Биякта өзүнчө бир сленг бар. Ошо ар бир адам өзүнүн ой пикирин билдирет ошо видео тууралуу, ошо тасма тууралуу. Бул жактан кирип тасма кандай экенин көрсөңөр болот. Кээ бир комментарийлерди түшүнбөй калсаңар копировать этип туруп, Google переводчик же Яндекс переводчиктен русский языка вставить кылып, ал жактан кыргызча котормосун окуп көрсөңөр болот. Ошентип орус тилин үйрөнсөңөр болот кинолор аркылуу. Өзүңөр көрүп тургандай кинолор бул жакта өтө көп YouTube'да, орусча кинолор. Ал жактан мен айтып өткөндөй эле ошо жесттерди угуп, өзүңөрдүн силер түшүнбөсөңөр дагы адамдын подсознание деп коет, ошо подсознанияңар өзүнө информацияны кабыл ала берет дагы. Ошол жака бул мындай экен, бул тигиндей экен, мындай эмоцияда, мындай алып барат экен адамдар өзүн, жинденгенде мындайча сүйлөйт экен деп ошол информациянын баарын өзүнө топтой бермекчи. Жана ошондой эле эгер кинолор кыйын болуп жатса, сериалдарды да көргүлө достор. Сериалдарда болсо бул жакта эмне артыкчылыгы бар? Бул жакта сериалдар күнүмдүк жашоодон алынган сүйлөмдөр, сөздөрдү колдонулат. Күнүмдүк жашоодо колдонулган речевой аппараттар колдонулат, сөздөр. Ошол сөздөрдү күндө пайдаланган сөздөр, күндө колдонулган сүйлөмдөр колдонулат. Ошондуктан сериалдарды көрүп, бул жактан өзүңөр ошо сериалдарда кадимкидей эле ыйлап, күлүп, каткырып, ушундай ар кандай эмоцияларды көрсөтүп адамдар, ошондой актерлор катышат, аткарышат. Ошондуктан сериалдар дагы өтө чоң плюс болуп эсептелинет. Ал сериалдарды силерге жаккан сериал болсо, кызыгып көрсөңөр, ошону орус тилинде кызыгып, комментарийлерди да окуп көрүп достор, ар бир кинонун, сериалдын астына чүгүп, ээрикпестен ошо комментарийлерди окуп, ар бир адам өзүнүн ой пикирин билдирген, ошол ой пикири эмне жөнүндө болду экен деп ошону түшүнгөнгө аракет кылып, переводчиктер менен колдонсоңор дагы которуп ошону түшүнсөңөр, бул өтө чоң плюс болот силерге. Сүйлөмдөрдү ошо жөн эле көрүп,
жөн эле көрүп отуруш керек эмес достор. Өзүңөр кызыгып көргөнгө аракет кылгыла, силерге кызыктуу нерсени көргөнгө аракет кылгыла. Мен сериал десем эле барып силерге жакпаса дагы, кызыкпасаңар да сериал көрө берсеңер ал туура эмес болуп калат. Силерге эмне жакса ошону, кино жакса кино көргүлө, сериалдар жакса сериалдарды көргүлө, силерге жаккан нерсени, кызыккан нерсени көргүлө да достор. Мен ошо силер эмнеге кызыгышыңар мүмкүн, ошол тууралуу айтып берем бул видеодо. Ошондуктан силер кинолорго кызыккан кинолорго көргүлө. Кыргызча сериал, кыргызча кино көрүп аткан болсоңор, орусча үйрөнгүңөр келсе, аларды токтото туруп, ошо кыргызча, орусча көргүлө. Жана ошондой эле YouTube'дагы документальный видео тасмалар өтө көп. Мынакей документальный фильм Антарктида дейт. Мынакей эгер силер ошо Антарктида кандай болду экен десеңер, бул өтө кызыктуу достор. Себептен да Антарктидада мен болуп көргөн эмесмин. Мага Антарктида кандай, аяка өтө суук, ошол жакта адамдар кантип жашашат, бул өтө кызык мага. Андыктан мен муну көргөм. Ошондуктан бул өтө кызыктуу. Бул жакта орусча алып баруучусу дагы өтө түшүндүрүп, история жөнүндө өтүп кеткен, тарыхта Антарктидада кандай адамдар барган, ошол тууралуу кызыктуу кылып бул документалдык тасмада ошонун баарын түшүндүрүп айтып берет. Силер ошону көрүп, кантип сүйлөп жатканын, жестикуляциясын, мимикаларын, ошо орустардын культурасына, тарыхына, маданиятына малынып, чөмүлүп, ошону аралашып, өзүңөр дагы жада калса ошо комментарийлерге өзүңөр дагы комментарий жазганга аракет кылып, ар бир кино, ар бир тасманы көрсөңөр, өзүңөрдүн ой пикириңерди ошо комментарийга бир эки сүйлөм болсо дагы ошо жазып, өзүңөрдүн ой пикириңерди орусча жазып калтырып кеткенге аракет кылгыла достор. Сөзсүз жазгыла. Например, мисалы могу бирөөнүн комментариясына ответить деп базып, комментариясы жагып калса, мен дагы ошентип ойлойм деп орусча өзүңөрдүн оюңарды жазып, мынакей бүт ошо адамдардын баарына жазыша берсеңер, ошентип орустар менен сүйлөшүп, орусча чат болот достор бул жактанчы. Не обязательно башка чаттарга кирип эметип кыйналбайсыңар. Бул жактан орустар кээ бирөө өздөрү жооп берип да калышы мүмкүн. Андыктан YouTube бул эң чоң, мындайча айтканда, банк деп эсептейм. Ошол жакта тил үйрөнгүсү келген адамдар үчүн бул эң чоң жетишкендик. Эгер силер саякатка кызыксаңар достор, YouTube'да саякат тууралуу видеолор да өтө эле көп. Мисалга алсак, бул жакта мен Антон Птушкин деген видеоблогердин видеолорун көрөм. Ал өтө кооз жерлерге барып, кооз мамлекеттерге барып, ошол саякаттарды жасап, саякатка барып, ал жактан ошо өтө кооз видеолорду тартып, кооз жерлерди тартып, ал жөнүндө кызыктуу өтө айтып берет. Мына бул өзүңөр кээ бирөөлөрүңөр билсеңер керек. Антон Птушкин деген бул Орел и Решка деген биринчи каналда ошо орус телеканалдарында передача бар. Ошол жакта биринчи сезонунда катышкан адам. Ал жактан кетип калып, өзү ушундай саякаттарды жасап, ошол тууралуу айтып берет. Бул жакта силер ошо мынакей айта кеткендей эле комментарийлерге кирип, комментарийлерди окуп, жана ошондой эле мынакей видеого өзүңөр көрүп тургандай 1 саат достор. 1 сааттын ичинде ал башка адамдар менен кызыктуу маектерди курат. Өзүңөр көрүп тургандай 7 миллион адам көргөн, жана 300 миң адам, элестеткиле 300 миң адам лайк баскан бул видеогочу. Бул өтө кызыктуу видео тасма. Андыктан саякатка кызыккан болсоңор, ошентип саякат тууралуу ушундай видеолорду көрүп, астында мондай комментарийлерди окуп достор, мынакей бул комментарийди карасаңар. После просмотра данного видеоролика рекомендуется не смотреть в окно в течение нескольких часов деп турат. Бул өтө күлкүнчтүү реклама достор, күлкүнчтүү комментарий достор. Мен буга лайк басып койдум. Мынакей ушул комментарийлерге өзүңөрдүн жоопторуңорду жазып, которуп көрүп, ушинтип орус тилин достор YouTube аркылуу үйрөнсөңөр болот. Бул эң эффективдүү. Себептен силер ошо комментарий жазганда өзүңөрдүн ой пикириңерди жазасыңар. Видео тууралуу, видеодо эмнени түшүндүңөр, эмнени кызыктуу болду силерге, ошо тууралуу өзүңөрдүн ой пикириңерди жазасыңар да. Бул эң чоң, мындайча айтканда, айтып кеткендей эле банк болуп эсептелинет. YouTube'дан эң чоң ресурс, информационный ресурс. Ошол жактан силер ушуларды көрүп үйрөнүшүңөр керек да достор. Жана ошондой эле эгер кинолор, сериалдар силерге оор болуп атса, аябай эле түшүнбөй жатсаңар, силер анда мультфильмдерди көргүлө достор. Мынакей бул 3 богатыря деген мультфильмди көрсөңүздөр керек. Ошо мультфильмдерди көргүлө. Бул жакта өтө жөнөкөй, өтө жеңил сүйлөмдөрдү колдонушат. Сценарийлер дагы өтө түшүнүктүү. Кичинекей балдарга, жалпы эле кичинекей балдарга жана ошондой эле өспүрүмдөргө арналган
тасмалар булар. Ошондуктан буну өтө күлкүмүштүү, өтө кызыктуу мультиктер. Андыктан буларды көрүп дагы эгер орусча кино, сериал көргүңөр келсе ошолорду көрсөңөр болот. Же болбосо ошондой эле мынакей айта кеткендей эле муну интервьюларды көргүлө достор. Силерге жаккан жылдыздар, ар кандай жылдыздар бар орус эстрадасында. Алардын көбүн тааныйсыңар. Актерлор, актрисалар, ошолордун башка бир ушундай мына бул Вдудько окшогон блогерлерге берген интервьюларын көрүп, ошо жылдызды чындап көмүрү болсоңор ошолордун комментарийлерди окуп, өзүңөр да өз комментарий, ой пикириңерди калтырып достор, ошол орус маданиятына ошол YouTube аркылуу кирип, YouTube аркылуу кол жеткизип, ошол чөмүлүп маданиятка аралашып орус маданиятына, ошол жактан өзүңөргө дагы сиңирип маданиятын, орус тилин үйрөнсөңөр болот. Бул эң чоң, эң пайдалуу эмелердин эң пайдалуу опыт болуп эсептелинет. Себептен силер бул жактан жөн гана көрбөстөн угуп дагы, көрүп дагы өзүңөр подсознанияңар дагы кийин орусча сүйлөгөндө дагы бат оңой үйрөнүп кетесиңер. Ал эми силер менен болсо Билим Бокс болду достор. Видео жаккан болсо лайк баскыла, комментарий жазгыла жана каналга жазылганды унутпагыла. Эгер орус тилин үйрөнүп жаткан болсоңор, видеонун описаниясына келсеңер, ар жакта орус тилин үйрөнүүгө арналган баардык пайдалуу шилтемелердин баары бар. Андыктан описанияга кирип карап көргүлө.